Саламатсызбы, Faberlic компаниясынын кардары болушуңуз менен куттуктайм. Себеби Faberlic компаниясынын интернет-магазини сизге абдан ыңгайлуу, 24 саат бою онлайн. Продукциясынын баары свежий боюнча заводдон, фабрикадан чыгып эле сиздин колуңузга келет. Андан сырткары ассортименти абдан көп, ыңгайлуу, сиздин убактыңызды экономдойт, баягы ишеничиңизди актайт да, себеби баардыгы сонун продукциялар. Азыр болсо сизге ошо сиз катталдыңыз, жеке личный кабинетке кирдиңиз, бирок сиз заказ кетире албай атасыз. Заказ кетирейин десеңиз кетире албай атасыз. Сиз регистрация боло элексиз же болбосо паспортто ИИНиңизди киргизиңиз деп кайра сурай берет да. Ошол азыр Faberlic компаниясында ар кандай маселелер жаралгандыктан, адамдар кайра каттала бергендиктен, адам бир эле жолу катталыш үчүн, адам бир эле жолу регистрация болуш үчүн Faberlic компаниясы ушундай эреже киргизген. Азыр паспортный режим болуп калганда, азыр мен ошол паспортный режимге ИИНди кантип киргизиш керек, мен ошол тууралуу сизге инструкция өтүп түшүндүрүп берем. Караңыз, мен азыр жеке бөлмө дегенге киресиз. Мен азыр кадимки эле сайтка, Faberlic компаниясынын сайтына кирип атам. Мына жеке бөлмөгө кирип атам. Мына караңыз. Мына киши турат, астында плюс киши турат, ага тийбейсиз. Үстүңкү ряддагы эч нерсеге тийбейсиз, кечирип коюңуздар. Андан кийин астында турсаңыз, мына эки мындай карточка окшош экөө турат, Андан кийин мындай эки сообщенияга окшош экөө турат. Биринчи экөө турат, экинчи экөө турат. Экинчи катардагы экинчисин басасыз. Мына шуну басасыз. Сообщество деп турат. Ушу менен мындай түшүп келесиз. Жок, тескерисинче экен, кечирип сурайм. Мен могуреки биринчини басат экенсиз. Биринчи эки неме турбайбы, эки катталган карточкага окшош. Биринчисин басат экенсиз. Мен биринчисин бастым, Биринчисин басканда ушундай чыкты да. Каттоо маалыматы, байланыш маалыматтары, почтанын дареги, жеткизүү дареги, сүрөт, документ дегенчи, ушул жерге документтер дегенди басасыз. Документтер дегенди баскандан кийин ИИН документин кошуу дегенди басасыз. Анан өлкө деген жерден мына Кыргызстан, анан салык төлөөчүнүн аныктоочу номери деген жерге ИИН номер жазасыз. ИИНди жазасыз. Кадимки эле ИИН жазасыз. Бирден башталат го. Бир депчи, эркектер экиден башталат. Ошону могул жерге терип жазып чыгасыз. Мына кадимкидей эле жазып бүтүрөсүз. Андан кийин документтин көчүрмөсү деген жерди басасыз. Документтин көчүрмөсү деген жерге өзүңүздүн паспортуңуздун, мына караңыз, монтип паспортуңузду сүрөткө тартасыз. Либо азыр тартсаңыз болот, же болбосо буга чейин тартып, бул ИИН киргизгенге чейин сүрөтүңүздү тартып, даярдап коюп, файлы дегенди бассаңыз, мына файлы дегенди бассаңыз, ошол сиздин галереяга барат. Анан мисалы үчүн могуреки макул мейли могуреки паспорт дейли, ушинтип тандап коесуз да. Ушинтип паспортуңуздун тандап коесуз. Андан кийин сактоо дегенди басасыз. Мына ошону менен сиз ИИНди киргиздиңиз. Сактоо дегенди басышың, или подтвердить деген бар орусча болсо. Ушинтип паспортуңузду сүрөткө тартып туруп, тастыктоочу мынакей салык төлөөчүнүн аныктоочу номери, ИИН и паспортуңуздун сүрөтү. Эгерде болбосо, ошол мезгилде деле кайра мындай видео камера дегенди басып туруп, мындай кылып сүрөтүңүздү кадимкидей эле мындай паспортуңузду коюп туруп, мындай кылып туруп сүрөткө тартып туруп кетирсеңиз деле боло берет. Ушуну менен мен сизге ИИНди кантип киргизиш керек деген теманы түшүндүрдүм. Бул ИИНди документти киргизмеген заказ кетпейт. Муну обязательно киргизиш керек. Ар бир келген кардар паспортун киргизгенден кийин анан заказ кылууга өтүш керек да. Мен азыр башка эч нерсе баспаңыз, жарандыкты көргөзүү дегенди баспаңыз, эч нерсе баспаңыз. Болду, ушул эле нерсени кылып койгондон кийин сиз уже кадимкидей заказды кыла бересиз. Мына караңыз, биринчи катарда киши турат, кошелек турат, карточка турат, сумочка турат, 3 адам турат. Бул жака тийбейсиз. Астыңкы катарда, экинчи катардагы эки карточка турат, ошону гана басышыңыз керек. Жакшы калыңыздар. Кандай гана суроолоруңуздар болбосун, мага WhatsApp аркылуу жазыңыздар. 24 саат бою жооп бере берем, себеби бул ушундай жумуш. Менин жумушум ушундай. Мен үйдө балдарымды караганча, балдарымды чоңойткон жокту. Мен иштеп атам. Ошондуктан менин жумушум, мага кайрылыңыздар. 0773 62 35 98 номерине WhatsApp'тан жаза бериңиздер.